Саламатсыңарбы? Бүгүн биз Текирдаш шаарындабыз. Бул жерде Ирмет деген больница жайгашкан. Бул жакта биздин кыргызстандык мекендешибиз иштейт. Бүгүн биз Айбек Эркибаев мырзаны зыярат кылабыз. Assalamu alaikum. Sizin kanalda yaxşısınızmı? Assalamu alaikum. Aleykümselam, hoş geldin. Биздин Айбек байке кыргызстандык мекендешибиз бул жакта нейрохирург болуп иштейт. Биз азыр Айбек байкеге микрофон тагып, кайрадан сиздер менен жолугушабыз. Биз даярбыз. Бизге өзүңүздү таанытып, башынан анан кыскача түшүндүрүп берсеңиз. Атым Айбек. Бул жакта Ирмет больницасында нейрохирург болуп иштейм. Медакадемияны 2015-жылы бүтүргөнмүн. Андан кийин Турцияга экзамен тапшырганы бул жакка даярданганы келгем. Анан 2 жыл даярдыгым болду. Ушул 2 жылдын ичинде теңкилик деген сынабы бар. СВТСП сынабы баштапкы этап, биринчи этабы. Аны тапшырдым. Ал Кыргызстандагы дипломду тастыкташ үчүн. Кыргызстандан диплом тастыкташ үчүн. Андан кийин кийинсинде түрктөр менен чогуу ТУС деген сынабы болот, тыпта узмандык сынабы деген. Атайын ординатурага өтө турган иностранный врачтар үчүн экзамен. Алар менен конкурент болуп, ошолор менен чогуу эме кылып киресиң. Өз алдынча бир конкуренция болот алар менен. Аны дагы өтүп, Измир 9 июль университет хастанасы деген бир университет больницасы бар. Ал жака тапшырдым, ал жака өтүп 5 жыл, 5,5 жыл болду. 5 жыл ординатура вакыты. 5 жыл ординатура вакыты болду. Ошону өтүп, андан кийин бүткөндөн кийин диплом алып ал жактан, анан бул жака ишке түштүм. Азыр бул баягы жеке больница. Ооба. Ординатураны бүткөндөн кийин бул жакта уже официально нейрохирург болуп баштадыңыз. Ал жактыкы мамлекеттик университет больница эле, бул жак ооба, жеке больница, частный больница. Турциядагы ординатура менен Кыргызстандагы ординатура нейрохирургия балким ал жакты билесиз, шарттарын. Бул жакта чоң айырма барбы? Албетте, айырмачылыгы бар. Ал жак менен бул жакты салыштырганда чоң айырмалар болот. Ал жактын биринчи айырмасы бизде Турцияда бул жакта 5 жыл окуу мөөнөтү. Практика жана окуу экөө бирге кетет экөө. Андан кийин экинчиден иштөөсү бул жакта аябай катуу, биринчи жылдары, экинчи жылдары особенно аябай катуу иштейсиң, текшерүүлөр көп болот, ошол эле сыяктуу. Анан түнкү саатка чейин иштейсиң, дежурстволор, нөбөттөр аябай көп болот. Баштап мен биринчи баштаганымда мисалы 1 айда 15 дежурство менен баштаганмын. 1 айда 15 дежурство 24 саат. 24 саат эмес, 36 саатка кетет. Больницада 36 саат. Больницада 36 саат. Келдиң эртең менен саат 7-де башталат эле жумуш. Андан кийинки эртеси күн кечки саат 9-10 чыгат элек. 36 сааттан да узап кетиши мүмкүн. Мындайча айтканда ординатурада бир эме жок. Чыгыш, келиш сааты бар. Эртең менен саат 7-де келип, кеч калбай келиш керек. Андан кийин чыгыш саатың белгисиз. Больницада үйгө караганда көбүрөөк жашайт экенсиң. Ооба, албетте ошондой күндөр болду, аябай оор күндөр болуп, баштап аябай кыйналып өткөрдүм ошолорду. Бирок ошончо кыйналгандардын бул атайын система болсо керек, жакшыраак үйрөнсүн деп. Албетте, бул системанын атайы, бул нейрохирургия бөлүмүндө буларды больницада убактыңды өткөрүп, ушул кыйынчылыктарды көрүп эме кылмайынча баягындай бул оорчулуктарды азырттан үйрөнүп өзүңдү даярдай турган бир сыяктуу экен да. Болбосо кийин айтайлы ар кайсы учурда операция чыгышы мүмкүн. Түн уктап атканда экстренный операциялар андай-мындайлар болгонго дайыр болуп калат экенсиң. Аларга көнүп деле каласың. Баштап
жашооң больницада эң көп больницада өткөрөт экенсиң. Ошондуктан да азыр Турцияда медицинский туризм деп өнүгүп атпайбы? Анткени система докторлорду жакшы сапаттуу даярдаштын үстүндө курулган болуп калат. Азыр бүтүрдүңүз, жеке больницада жумушуңузду баштадыңыз. Мамлекеттик менен частный больницанын айырмалары бар бекен? Ооба, айырмасы бар. Жана айтып кеткендей, мамлекеттик больницада страховка болбогондуктан ал жакта пациенттер аябай, бейтаптар аябай көп болот. Бул жакта страховка системасы болгон үчүн негизи %90-95% адамдарда медицинский страховкасы болот. Алар да албетте биринчи учурда мамлекеттик больницаларга барышат. Ал жакта иш көп, пациент көп. Ага салыштырмалуу бул частный больницаларда медицинский страховкалар дагы өтөт, бирок бир канчасын өздөрү төлөй турган болуп аткан. Ошон үчүн ал жака салыштырмалуу бизде азыраак пациент келет. Атайын шарттарды, атайын кызматтарды каалагандар болсо, ушул больницаларга келип дарыланышат. Сураган себеби баягы ошол эле кыйынчылыктар частныйда, жекеде дагы уланат деген нерсе жок? Жок, албетте 5 жылдык эмеден кийин бул частныйга келгенде уже бул жакта сразу байкайсың, аябай жеңил, өзүң саатың, өзүң убактыңды өзүң айырлап дегендейчи. Кеңири түзүп, келиш-кетиш сааттарың болот, жеңилдиктер болот, мурдагыдай оор иштебейсиң. Анан главный эмеси албетте экстренный операциялар чыкса келип жасайсың, андан сырткары дежурство деген нерсе жок. Tamam. Yarasını ben sabahtan bir pansuman yaptım az önceden pardon. Şey yaptık, güzel. Direnini de çektik. Yara gayet iyi, bir sıkıntı görmedim orada. 14 gün boyu gün aşırı bir pansuman yapsak iyi olur. Orası kuru kalması lazım da enfeksiyon olmaması için. Tamam. 14 gün. Aynen. Her gün ya da gün aşırı da yapılabilir. Bir gün yapılıyor, aynen bir gün sonra. Su değmemesi lazım. Banyo yapmayacak. 15. günü yani ancak bir banyo yapmaya izin olur. Onun dışında hiç acısı olmadı. Bir yeni çıktığında yarım saat oldu. Gayet normal yeni çıktı. Yarım saatten sonra hiç daha bu saate kadar hiçbir şey duymadım. Evet, gerçekten iyi çıktı. Allah razı olsun. Ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. sağ olun. Teşekkürler. Buradasın zaten. Bir şey olursa sorarsın aynen. Çok sağ olun. Айлык маселелер боюнча Турцияда азыркы учурда жаңы баштаган доктор специалисттер канчадан болот жана канчага чейин алышса болот? Булар бөлүмдөн бөлүмгө карата өзгөрөт. Кандай десем, хирургический бөлүмдөрдө анан берки дахилий бөлүмдөр, терапевтический бөлүмдөр болуп көбүнчө. Мисалы сиз нейрохирургияны алсак? Нейрохирургия бөлүмүндө биздин айлыктар плюс-минус 3000 4000 болсо 2,5 ушундай доллардан башталат. Доллар менен. Доллар менен айтканда ушундай ушул жибарларында болот. Жакшы, баягы күчтүү профессорлор аларга жогорулай берсе керек. Азыр айтканым айлыктар 3000 доллар дедим примерно. Дагы кечиресиз. Ординатураны жаңы бүтүп келип баштагандар ошондон баштайт. Жаңы бүтүп келип баштагандар 2000, 3000, 4000 доллар арасында башталат. Андай сүйлөшсө экен. Сүйлөшүүгө карата, анан больницага карата өзгөрөт алдан. Анан жанында эмеси дагы болот бунунчу, бир канча эгер жакшы перформанс көрсөтүп, жакшы иштеп эме кылсаң, пациент көп болуп, операция көп жасап эме кылсаң, ошонун ар бир кылган ишиңден процентный жазылат да, алданчы пайызы жазылып сагачы. Эгер ошол сенин өзүңдүн хак кеткен эмеңди, мисалы 2000 доллардан эме болсо, кошулуп берилет аларгачы көбүсү. Бул 2-3 миң доллар жашоо стандартына кандай? Жакшы элеби? Жашоо стандартына жакшы, минималдуу 2000 доллардан башталат дейин. Ошого 2000 доллар Турцияда азыр жакшы эле акча. Үй бүлөлүү бир эмеге жетет, бир үй бүлөгө кеңири жетет. Түшүнүктүү. Сиз азыр бул жакта жеке больницаларда жаңы эле иштеп баштадыңыз. Буюрса кийинки пландар кандай? Кыргызстан боюнча кайра кайтуу пландары балким бардыр. Алда койгон максаттарыңыз кандай? Ооба, буюрса биринчи учурда бул азыр мен ординатура бүткөндөн кийин бул жакта
өз алдынча иштөө тажрыйбасын алыш үчүн бул жака калып иштеп атам. Андан кийинки учурларда жакшы тажрыйба алгандан кийин келечекте максатыбыз Кыргызстанга барып, ал жакта кыргыз элибизге, өзүбүздүн мекенибизге кызмат кылуу максатта. Белгилүү бир сурок барбы мындай, бул ушунча жылдан кийин деп? Эң аз 2-3 жыл иштеш керек деп. Тажрыйба топтош үчүн 2-3 жыл иштейм деген максатым бар. Андан кийин көрө жатарбыз, буюрса. Азыр сиз бул жакта жалаң гана түрк бейтаптарбы же Кыргызстандан да сизге уже кайрылып башташтыбы? Кыргызстандан да кайрылып баштагандар бар. Көбүнчө түрктөр бул жакта местный жашагандар. Андан сырткары Кыргызстандан акырындап ал жактан билесиз, бизден баягы чет мамлекетке дарыланууга чыккандар оңой эмес оорулар болот. Аларды кабыл ала бересиздер. Ооба, албетте баштап бизге кайрылган себеби Кыргызстанда кылынбаган же аппарат жок, же оборудование жок, ушундай нерселерге сыяктуу такалган мүмкүнчүлүктөр болбогон пациенттер бизге кайрылышат. Бизде бул жакта бул больницада бүт операциясына, дарылануусуна бүт шарттар бар. Ошон үчүн кыла ала тургандарыбыз болсо кабыл алып. Эгер Айбек Байкеге байланышам дегендер болсо, мен ылдыйда Айбек Байкенин байланыштарын жазып коебуз. Ал жактан Айбек Байкеге байланышка чыксаңар болот. Проблема болбойт, сиздин? Жок, албетте, кайрылсындар, таанышайлы. Мен керектүү болгон кеңештеримди берем аларга. Кенен кайрыла берсин. Айбек Байке, рахмат меймандостугуңуз үчүн. Чоң рахмат силерге. Кабарлашып турайлы буйруса. Кош келипсиңер. Достор, айтканымдай эле белгилүү бир себептерден Турциядагы биздин нейрохирург консультация керек болсо, Айбек Байкеге сөзсүз кайрылсаңар болот, жардамын берет. Жакшы калгыла, чоң рахмат силерге.